Кыргызстанда азыр ушу кумтөр маселеси азыр мектеп окуучуларынан бери талкуулап атышат. Бул маселени саясатта болсо негизги тема боюнча турат. Азыркы бийликтин тушунда ушу кумтөр маселесине биротоло чекит коюлат деп ишендире аласызбы? Эми кумтөр маселеси, кумтөр темасы жакынкы жылдарда 10 жыл болобу, 30 жыл болобу, менимче жакында унутулбайт да. Анткени бир өзүнчө бир чоң жараа болду да. Кыргызстан бир топ жоготууга учурады экономикалык жактан, иман жактан. Ошондуктан бул мындай унутулбас бир тема да. Бирок талаш тартыш боюнча менимче бул өкмөт чекит кое алат да кумтөр маселесине. Анткени тарыхты эскертип кетейин, кумтөр долбоору жаңы башталып атканда Кыргызстандын 67% бар болчу да. 33% башка тарапта болчу, СБК тарабында. Андан кийин билесиздер, Кыргызстан мындай так эстей албай атам, 17,5 же 17,3% саткан да. Расмий саткан. Ошол 17,5, 17,3 алганда 67-ден 50%-тан азыраак бизде болмок. Ошол бойдон түз кетсечи бул долбоор. Ошондуктан азыркы өкмөттүн аракети мына премьер-министр Жантөре Жолдошов Сатыбалдиевде айтканындай бир өкмөтүбүз биздин кумтордогу үлүшүбүздү 50% алып барса, бул бир тарыхый адилеттүүлүк болот да. Мындан ары деле албетте көп саясий оюндар болот. Кээ бирөө азыртан кыйкырып атпайбы, 67% алса болот, 100% алса болот. Бирок тарыхый чындык ушу жок дегенде 50%га жеткирсек, бул Кыргызстан үчүн да бир адилеттүүлүктү кайра алып келдик, жетиштик деген сөз болот да. Өмүрөк мырза, мына президент Атамбаев айтты, 67% деген бул мындай куру кыйкырык дегендей кылды. Динамика көргөзгөндөй, эгерде элдик кысым болсо, элдин эркин пейлин көрсө, канадалыктар дагы уступкага барат. Мына 66-дан ушул 48-ге жетип, акыры 50-ге чейин макул болуп отурат. Бирок андан ары өтпөй калышынын себеби мына президент Атамбаев бул интервьюсун август айында берген. Сүйлөшүүлөр кызып жүрүп жатканда ушул интервьюсун берди. Бул туура эмес. Биринчиден президент сүйлөшүүлөргө аралашпаш керек. Мына ушул жол менен канадалыктарга айтты, мен мамлекет башчысы 50-ден ашпаш керек деп эсептейм деди. Канадалык ошондон кийин макул болот, дароо көбөйүп кетип аткан жерден токтотту. Көрдүңүзбү? Улам көбөйүп кетип аткан экен. Эгер президент элге кошулуп, бекем турса, булар дагы көтөрмөк. Президенттин сөзүн улап, сиз андан мурун дагы Жантөре Жолдошов экөөңөр президент айтып атат. Ушулар айтып атат дейт. Мындайда айткан күндө дагы бул сырга кармалат. Сүйлөшүү жүрүп атканда сыр болуп, кыргыз түрү көргөзүш керек. Бандиты да, милиционери да, соты да, президенти да, депутаты, эли да бир бекем болуп, ынтымак болуп туруш керек. Менчигибизди бересин, болбосо капа болосун деш керек. Болбосо биз 4-кө бөлүп алып, жарымыбыз кумтөрдүн президент баш болуп, кумтөрдүн ырыныр деп атабыз. Анан кийин кантип биз ушул 67%-ды ала алабыз. Рахмат. Менин айтканым. Биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды баарыбыз бир адамдай болуп, ынтымак болуп колдошубуз керек. Тескерисинче мен сизди билем. Сиз 6 айдан бери ушул ырды айтып келип атасыз. Кумтөрдү көтөрбөйт, бербейт деп. Берет экен го. Мына өзүңүз айттыңыз. Көтөрүлүп келип атканда бутка тептиңер. Эгерде дагы бекем тура турган болсок, 67-ге чейин чыгышмак. Сизге жооп берип койсоң. 50 жакпайт деп атпайбы. Чындыгында өкмөт азыр Центр менен сүйлөшүүнүн аягында болгону 40%га жетишкен. 4% сатып алабыз деп атат да. Бирок бир лидер фракциялар чыгып атат, депутаттар, биз 67% кылып беребиз деп. Ошондуктан премьер-министрди колдоп эле, мал айтпады, ошо лидерлер группага кирсин, топко кирсин, жумуш топко, биз менен кошо сүйлөшсүн, керек болсо ошо топту башкарсын депчи. 67% алып келебиз десе, мүмкүнчүлүк берелик, сүйлөшүп көрүшүз. Азаттыкка берген интервьюңузда 50%га жетсек, бул биздин жеңиш дегенде пикир айттыңыз эле да. Анан Текебаев да ошол жүйөнү кармап, азыр биз ушундай Атамбаев айткан үчүн ушундай келишим болуп калды деп атат. Мындай да биринчи, 50%га жете элек Кыргызстан, 46%га жетти. 4%ты сатып алат деп атат да. Эгерде мындай да азыр болсо 67%га жетебиз деп атат, ошол эле мына Текебаев. Мен ойлап атам да ошо азыр 46%га жетсек, дагы 21%ты кимден алат? Центранын жетекчилери кайсы акционерден тартып алат?
тартып ала турган КМК жок да. Азыр менин акционер бар. Алар биржадан кадимкидей сатып алган Камеканын акциясын. Камека аягында балаларын билип качып кеткен да акцияларын сатып. Ошо 21% акцияны кимден тартып алат да? Эгерде сатып алуу жолу менен 67 кылсак, ал башка жөнүндө аны ачык керек экен. Азыр кимден тартып алат муну? Мен ошону түшүнө албай атам. Мүмкүн мен экономиканы Өмүрбек Чиркеевичтен азыраак билем. Мен азыр сиздерге борбосын менен Мунтөрдөгү Кыргызстандын үлүшү 67%. Бул Камеканын үлүшү 33%. Ал айтат, эмне үчүн 67? Эмне үчүн 100 эмес, эмне үчүн 80 эмес? Эмне үчүн биздики 60 болуп калышты? Мынакей мен болду айтайын. Ушундай болгон. Сен Камека бизди алдады. Биздин 3 ушундай чоң месторождениябыз бар. Ошону менен кошойлуп деп макул болду. Ошондо алардын долясы биздикинен 2 эсе көп болуп калды. Мынакей. Камеканын бүгүн центр экөө биригип центр биздин үлүшүбүз. Бул жердеги мен айткан ашаралык жол менен үйлөр көбүртүлүп киргизилген актив. Бул барлыгына так болду. Бүгүн биз айтып атабыз. Бул активди өзүң алып кет. Биз центрдеги 33%-биздин кереги жок. Силерге бекер бердик. Биз Кумтөрдү чыгып эле мурунку тартипти иштейбиз деп атабыз. Мынакей центріне активин бердик. Көрдүңөр, ал өзү пузырь болуп чыкты. Мынакей. 0 иштетилбей, муну сатып жиберди. Жок. Эмне калып атат? Болгону баары 33% калып атат. Бул жөнөкөй арифметика, жөнөкөй логика. Таптакыр түшүнгүсү келбегендерге, жаш 5 жаштагы балдарга түшүндүргөндөй кылып мен көргөзүп берип жатам. Кумтөр боюнча жаңы келишимдин оош кыйыштары сиздин ишиңизге канчалык кедергисин тийгизип атат? Мен минтип айта элем, менин ишим эмес, Кыргызстандын акыбалына, Кыргызстандын экономикасына тийгизип атат да зыянын, залалын. Бул саясий оюнга айланып кетти, анткени акыркы учурларда көрүп атабыз. Ушул жылы кумтор деп кыйкырып жүргөн бир топ биздин депутаттар, мына азыр прокуратура парламенттин тапшырмасы боюнча текшерип баштаганда документтерди, мына 2003-түн жанагы билесиңер белгилүү келишимди көтөрүп чыкканда 67%, ошондо 16 болуп калбады беле. Ошо эң башында кыйкырып аткан депутаттар өздөрү уюштурган, өздөрү кол койгон болуп чыгып атпайбы? Бул саясий оюн болуп кетти да. Эми чындыгында бул саясий оюндан дагы албетте мен да ойлонуп атам, кантип чыгабыз. Анткени мен деле көзүм жетип турат, ушу центр Кыргызстанга, Кыргыз алтынга 67% белбейт. А бирок элди дүрбүтүп алдык, эл дүрбүп алды, эл ушу жанагы атайын кылгылыкты кылып 2003-тө элди бузгандарга эл азыр ишенип алды. Чын эле биз алышыбыз керек деп. Ошондуктан мен жакында коргоо кеңешинде айттым, элди чын эле ушу ойго ишендирип алдык, ынандырып алдык. Демек, эгерде центр Кыргыз тарабына 50%-тан көп бербей койсо, 67-ни бербей койсо, менимче бербейт да, анда биз жанагы улутташтыруу маселесин карашыбыз керек болот. Эгерде элди тынчытпасак, бул да аягы жаман бүтөт. Дагы бир төңкөрүштү, революцияны Кыргызстан көтөрө албайт да. Бүгүн көпчүлүк коалициянын мүчөлөрүнүн, фракцияларынын жетекчилери Кыргыз Республикасынын президенти Алмаз Атамбаев менен жолуктук, бир канча маселелер боюнча пикир алмаштык. Ошолордун ичинде Кумтөр маселесин дагы биз талкууладык. Президент биз сунуштаган аннуляция жолу менен проекттен чыгуу демилгесин анча колдогон жок. Президент
көбүнчө улутташтыруу, национализация жолу менен 100% Кыргызстандын менчигине алууга ыктап жатат. Атамбаев жеңилди, Кыргызстан утtu, ура!